Ассаламу алейкум, урматтуу айымдар жана мырзалар, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Сиздерге Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Кыргыз Чек айылына мына ушундай кенен болгон 8 соток жеринде дуалдары пышык кирпичтен тургузулган 2 кабаттуу ушундай тыкан салынган үйдү таптык. Бул жердин ушундай бир бурчунда салынган. Бир сыйра тааныштырып кетейин, сыртында ушундай пластик айник терезелер менен камтылган, үстү болсо крышасы ушундай жабылган, кар токтоткучтары коюлган. Кыскасы ушундай туугандар. Үйдүн узун турасы 9га 8 размеринде. Мына жердин айланасы эки жагы бийик болгон пескоблок дуалдар менен тосулган. Бул жагы болсо кошуналардын үйү менен чек арасы бүтөт. Бул жак болсо мына башкача айтканда батыш тарабы деп коелу. Батыш тарабында тетиги дөңсөөдө даратканага чейин ошо чек ара катарында эсептелет. Бунун баасы туугандар келишимдүү баада. Өзүңүздөр ээси менен келишип сүйлөшөсүздөр. Варианттары жок. Себеби ээсине акча каражаты керек болгондуктан ушуну сатууга койгон. Калган маалыматтарды берерден алдын сиздерге сыртына чыгып даректерди бир сыйра түшүндүрүп өтөйүн, жүрүңүздөр. Мынакей туугандар, Ошалай жолу менен, Ошалай трассасы менен Ош тараптан келе жатканыңыздарда Кыргыз Чек айылына келгенде баягы өзүңүздөр билген 6-километр деген маркеттен сол тарапка Байыш көчөсүнө бурулуп бир аз жүргөндө мына ушул Төрөкул Исаев көчөсүнө кирип, оңго кайрылып 300 метр жүргөнүңүздөрдө мына ушул 7-даректеги мына ушул сол тараптагы үйгө келесиздер. Көрдүңүздөрбү? Сыртында ушундай пескоблок дуалдары менен тургузулган, дарбазалары орнотулган. Жүрүңүздөр. Ичине кирелик. Анан дагы бир айта кетчү нерсе. Бул жактан сырткары үстү жагынан ошол трасса менен келе жатканда баягы Жунда деген заправкадан бир аз өтүп, солго кайрылып баягы каналды бойлоп дагы келсеңиздер болот. Эки жактан келсеңиздер болот, кыскасын айтканда. Мына сыртында бул түнкү жарыктандыруулар бүт столболор коюлган. Эми ичине кире берелик. Киргенде мына сууну да бир көргөзүп өтөйүн. Бул жерде кранты бар. Суу бул жерге Башбулактан келет. Демек, бул жерде суу күнү түнү токтобой 24кө 7 деп койсок да болот да туугандар. Жүрүңүздөр, ичине кирелик эми. Бунун астыңкы кабаты 3 бөлмөдөн, үстүңкү кабаты да 3 бөлмөдөн турган ушундай чакан салынган үй. Узун турасы 9га 8 размеринде. Мына киргенде ушундай холл, коридору аккуратный болуп ушундай тепкичтер орнотулган. Мынакей бул жагында мисалы мейманканасы деп койсок болот, коноктору бөлмөсү. Бир размерин көргөзөйүн. 1 2 3. Эми бул 4,5 деп койсок болот. 4,5га 1 2 3. 4,5га 3 экен да. Жакшы, орточо кенен эме экен да. Бул жакта дагы бир бөлмөсү. Кандай бөлмө экен өзүңүздөр карап көрөсүздөр. Балакана кылып аласыздарбы, кухня, ашкана кыласыздарбы кыскасы. Анан ар бир бөлмөлөрүндө мына шыпта сиздерге көргөзүп өтөйүн. Мына торсундардан сырткары мына шиверлерлер жаткызылган мына. Потолоктун бекемдиги үчүн. Бул бөлмөсүндө дагы, мына бул бөлмөсүндө дагы мисалы бул бөлмөсүндө 1-2 шиверлер жаткызылып тур туугандар. Ремонтторуна келсек, мына кара шыбактар болгон. Бул жагында да бир бөлмөсү бар. Эми бул буюм тайымдар турат убактылуу. Бул келип туруп өзүңүздөр бир кандайдыр бир бөлмө кылып аласыздар. Балакана кыласыздарбы? Көрдүңүздөр, эми экинчи кабатына чыгарлык. Мына тепкичтин турасы 1 метр экен. Мындай келгенде 1 метр. Чыкканда эле ушундай монолиттер жаткызылып тур. Дагы белгилей кетчү нерсе туугандар, монолиттин астында баягы өзүңүздөр көргөндөй туникелер менен жаткызылып, анан үстүнө монолит коюлган. Бекем болуш үчүн. Мына жерден көрүнөт бекен сиздерге? Эми анда бир кошуп кетебиз подсъемкалар менен. Кудай буйруса бул жерди алган болсоңуздар, мына жерге ограждение баягы перилаларды коюп, мына бел бойлоо перилаларды коюп, жакшынакай дизайнда өзүңүздөр эми орнотуп аласыздар. Бул жагында балкону бар экен, ушундай. Айнектери кенен экен, мындай витраж түрүндө, жарык экен. Бардык бөлмөлөрүндө чорный потолоктору бүтүп тур туугандар. Мына бөлмөсүнө кирелик. Бул жагы балакана деп коелу. Мынакей. Батыш тарап көрүнүп турат. Батыш тарап, бул жагы айнек ачылат бекен, ачылбайт экен. Фуркат тарап, Ош тарап көрүнүп турат. Тебетинде Сулайман. Кыскасы Оштун бүт бардыгын ушул жактан көрсөңүздөр болот. Ал эми бул жагы болсо чыгыш тарап. Караңыздар. Ош өзгөн трассасы бул жакта, Ошалай трассасы бул жакта туугандар. Кыскасы ориентирге сиздерге. Бул бөлмөсүнө кирелик. Мына коноктор бөлмөсү. Бул да кенен бөлмө экен. Кыскасы асты менен үстү окшош планировкада. Бөлмөлөрү окшош. Эми бул бөлмөсүнө кирелик. Мына бул бөлмөсү деле ошо астында бөлмө сыяктуу эле, мисалы балакына кыласыздарбы,
же да бир бөлмө кылып алсаңыздар болот. Электричество суулары келген туугандар. Эми ремонтторун көрдүңүздөр, бүт кара шыбактары болгон. Келип дагы өзүңүздөргө ылайыктуу отделкаларын жасап, Кудайым буйруса, ошо сиздерге насип кылсын. Жакшы мындай кооз кылып оформлениеде бүтүрүп алсаңыздар болот. Ишин апа кылып, шпаклевкадан тартып, обойдон берип, обой бересиздерби же башка көрктөндүрүүлөрдөн бересиздерби? Кыскасы ушундай туугандар. Баасын айттым, келишимдүү баада экен. Сүйлөшөсүздөр. Жери түз экен. Мынакей. Азырынча жеринде үйдөн башка эч кандай курулуш жок. Анан үйүндө мына сейсмопоиск колонна тумбалары коюлган. Бекем. Бул жака өзүңүздөр дагы кошумча курулуштарды, очок гана 3 очок навестерди салып алсаңыздар болот туугандар. Туурабы? Жери түз экен. Документтери так туугандар. Документине кыжаат болбосоңуздар болот. Мен сиздерге болгон маалыматтарды бергенге аракет кылдым. Даректерин айттым туугандар. Дагы кошумча маалыматтар үчүн ушул экран астындагы номерлерге чалып кенен байланышып тактайсыздар. Туугандар, биздин Instagram баракчабызга, YouTube каналыбызга катталып, андан сырткары бул маалыматты башкаларга да бөлүшкөндү унутпаңыздар. Жакындарыңыздарга бөлүшүп коюңуздар, аларга да себепчи болуп коюңуздар. Сүйлөшөбүз туугандар.